Ош шаарынан чек издеп жүргөн болсоңуз, сиздер үчүн жакшы вариант чыгып калды. Баасы дагы чөнтөккө ылайыктуу. Биз азыр Ош шаарынын Алиханов көчөсүндө турабыз. Алиханов көчөдөн түз эле мына ушул чекке чейин сиздер 500 метр жүргөн болсоңуз, сатылып жаткан 5 сотик чекке келет экенсиздер. Бул чек салыштырмалуу башка чектерге караганда туугандар, тегиз жакшынакай жерде жайгашкан. Эң эле плюс жерине келе турган болсок, мына ушул жерде сарай бар экен. Сарайдын узуну 20 метр, туурасы 5 метр. Кааласаңыз мал багыңыз, кааласаңыз кой багыңыз. Агабыз ушул жерде буга чейин мына ушул жерде ат багып келген экен. Караңыз, мынакей көрүп атасыздар, аттын местасы. Анан мына өйдөсүнө чөп жыйгандан кийин чөптү дагы өзүнчө чүрүп бере турган мына ушул жерде дагы жакшынакай болгон бир бөлмөсү бар экен. Мынакей достор, көрдүңүздөрбү? Оона тешиктен эле мына ушул жерге прести түшүрүп, чөптү түшүрүп малдарыңыздарга берет экенсиз. Мына ушул жакка келе турган болсок, мына ушул жерге катарынан 3 буканы коесуз дагы, ушул жерде бука багып сатсаңыз дагы болот экен. Полдору жакшынакай болгон макет. Карагай жыгачтан окшойт менимчеси, көрдүңүздөрбү? Мына ушул жакта дагы өзүнүн жакшынакай болгон бир бөлмөсү бар. Бул жакта дагы мал багып калсаңыз, бул жерде торпокторду же жана койлорду ушул жакта бир катар карсаңыз болот экен. Форчкалар да аябай кеңири. Эми мен силерге азыр чекти бир катар кылып көрсөтүп бере турган болсок, мына ушул жери бак, өрүк, шабдалы, бир катар бардыгы мына ушул жерде бар экен. Чекти ориентирлар боюнча туугандар, караңыздар. Оператор мырза, сиз ушул жерде туруп тура берсеңиз болот. Мен алыстан көрсөтүп коем. Мына песка блоктун бүтүшүн көрүп атасыздарбы? Мына ушул жерден башталат дагы мынакей. Мына жакты көрсөтүп койсоңуздар, мына бүтүштү көрдүңүздөрбү? Мына навесченин бүтүшүнө чейин. Мына ушул жерден мына ушул жагы сизге караштуу болот. Чектин документтери так дана. Өздөрү көргөндөй эле кызыл китеби бар. Үй курганга болот. Элдердин баары мына ушул жерде үй куруп жашап атышат. Анан кошуналар кандай адамдар десем, кошуналар жакшы залотой адамдар экен. Көрдүңүздөр, Алиханов 5 кошкон эл деп дагы айтсак болот. Бул жерде көпчүлүктөр чек алып, сатып, ар тараптан адамдар келип мына ушул жерде жашап атышат. Алихановда биз чоң көчөдөн кирип келгенде, асфальт жолду көрүп атасыздарбы? Ушул асфальт жолдон эле почти биринчи линияга жакын деп дагы айтсак болот. Түп-түз эле кирип келесиздер. Мына сарайдын артында дагы мындай жол, ал жол мындайынан келет экен мына жака. Жүрүңүздөр эле. Мен азыр мына жолду көрсөтүп коеюн. Мынакей туугандар. Мына көчө менен түп-түз келет экен. Мына жол экен. Жол мындайынан дагы дальше өтүп кетет экен. Мына ушундайынан келечекте. Негизи планда бар экен. Эми мен эмне үчүн силерге азыр мына ушул жолду көрсөтүп атам. Сиз чөп, пая алып келсеңиз, ушул жол менен түп-түз келе сарайдын артынан мына ушул жерге портер токтотосуз дагы, портердин үстүндө туруп эле ыргытып эле чөптү мына ушундай кылып бир катар жыйып коет экенсиздер. Жүрүңүздөр. Мына ушул жол, мына жерден биз чоң жолдон кирип келдик го. Чоң жолдон түп-түз келген жол мына ушундайдан да дальше түп-түз жол болуп наркы ачылып кетет экен. Бул ген пландагы бар жол экен. Туугандар, баасына келе турган болсок, $50,000 бир аз кем бар сүйлөшүү жолу бар экен. Көрдүңүздөр, эми наличка акчаны шытырап келип берген болсоңуздар, сизген болсо бир аз болсо да түшүп берет. Көрдүңүздөр. Бардык тарапта үйлөр бар. Алихановдагы мына ушул жерде бош жаткан жерди билесиздерби? Мына ушул жер мектеп менен балдар бакчасынын ген пландагы проектеси жер экен. Көрдүңүздөрбү? Мына аябай чоң жайыт эле жер экен. Мына ушул жер баарыңыздар билсеңиздер керек. Эмне үчүн бош турган мен силерге айтып коеюн. Мектеп менен балдар бакчасы жакын күндөрдө курулган болсо, мына ушул жерге сизге жакын болуп калат экен. Үйүңүздөн сразу чыгасыз, мектепке киресиз. Анан кийин бул жакта сайтке да кирип кетсеңиздер болот экен. Туугандар, жүрүңүздөр. Мен азыр мына көчө тарабына чыгайын дагы, азыр чоң жолду дагы көрсөтүп берейин сиздерге. Чтобы сиздер мына ушул чекти адашпай таап келсин деп, мен видеону үзбөй аягына чейин көрсөткөнгө аракет кылып атам. Чектин күн чыгыш тарабынан ушундай бир жол өткөн. Анан чектин арт тарабынан да бери көздө бир жол өткөн, көрсөттүм. Анан жакынкы кошунабыз мына ушул экен. Биринчи кошуна эле мына сизге ушул кошуна болот экен, Азыр Алиханов көчөгө кире бериште, баягы Ошалай центральный көчө менен мына ушул жол менен түп-түз эле келесиздер. Түп-түз келгенде где-то 500-600 метр жүргөн болсоңуздар, түз эле жүрүп келип туруп, мына ушул жерден солго буруласыздар. Ориентир боюнча мына
mına uşul үй менен жаныңызда кошуна мына ушул үйдү психологдор энтип алып келе бересиздер, Көрдүңүздөр. Мына көчө менен түп-түз эле кичине жүрсөңүздөр, мынакей сиздин чейиңизге туш болосуңар. Ушундай мына жол өтөт. Биз силерге колубуздан келче бир катар маалыматтар алып бердик. Bundan daha толугураак маалымат алам десеңиздер, мен азыр үйесин телефон номерлерин жазып коем. Сиздер ОХКЖ каналына катталыңыздар. Биздеги эң акыркы жарнамаларды өткөрүп бериш үчүн. Видеого лайк басса, жакын досторун беришип коюңуз. Мен азыр Ошалай Центральный көчөсүнө чыгам. Ошол жактан бир катар силерге ориентир кайсы жерден бурушты тактана кылып түшүндүрүп беремин. Биз турган көчө бул Центральный Ошалай көчөсү. Мына тонда Фуркат Кургойдан Мадыны көздөп бир мүнөткө жетпей жүргөн болсоң да, жолдун оң жагында Алиханов көчөсү турат. Таңдар, ушул асфальт жолунан примерно сап жаткан чекке сиздер 500 метр жүрсөңүздөр жетип барат экенсиздер. ОХКЖ каналына катталыңыздар, биз силерге жагымдуу жарнамалар менен бөлүшүп турабыз.